Дамира Басқановна. Урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган адамдар. Мен ушул айтылган эле фактыларды кайрадан кайталап кетким келип атат. Биз 9 адам чынында эле жалпысынан ынтымактуу иштедик. Акыры аягын кошпогондо эле бир аз түшүнбөстүктөр болуп, бирок акырында жалпысынан бардыгыбыз бир чечимге келдик. Мен ушул фактыларды эле санап бергим келет да. Самолет 7-синде уруксат сураган Кыргызстанга взлет посадкага. 8-inde Алматыга келип күтүп турган, сот 9-unda болуп атат. Сот 2 чечим чыгарып атат. Бул далилдер, мунун бардыгы биздин комиссиянын чечиминин далилинде бар. Ошон үчүн бул кээ бир мүмкүн журналисттер үчүн түшүнүктүү болушун айтып атам. Сот 2 чечим чыгарган. Диагноз бүгүнкү күндө аябагандай талаш, бирок биз ошол Батукаевдин сүрөттөрүн, түрмөдөн алынган сүрөттөрүн көрүп, анын кыймыл аракетин көрүп, анын ичип аткан тамак ашын көрүп столдун үстүндөгү. Мен ойлойм, андай тамак аш президенттин столунда да жок болуш керек бүгүнкү күндө. Биз ойлодук, Батукаев эч кандай оору эмес. Мага 1000 жолу айтсын ошол врачтар, Батукаев оору деп. Мен бирок анын кыймыл аракетинен, ичкен тамагынан баскан турганын көрүп алып туруп, жеке өзүм үчүн жыйынтык чыгардым. Батукаев эч кандай оору эмес. Үчүнчү, мамлекеттик ушул түрмөнү кайтарган кызматчылар Батукаевди спецназ менен аэропортко чейин узатып келиши. Министрдин орун басары, ички иштер министри Фуркат Усеновду чакырганда мен эч нерсе билген эмесмин десе, ошол бир патриот, бир тың коркпогон жигит бар экен, ошол ГУБОПтун башчысы ошол айтты. Биз бардыгын айтканбыз, бардыгына докладной записка бергенбиз деп, аны мына өзүңөр дагы телевидениеден көрдүңөр. Атайын прокурорлук каралоочу функциясын аткарбастан актоочу прокурорго айланганы, алар бүткөндөн кийин прокурор, атайын прокурор генералдык прокуратурага кат жазса, Усманова апелляция бергенге дагы уруксат бербей, бардыгы мыйзамдуу деп токтотуп коюшу, нарындан 27 адамдан бир гана адамдын паспорт алышы, улуттук коопсуздук кызматыбыз мамлекеттин коопсуздугун карай турган, бул жерде эч кандай коррупция жок деп айтышы, генералдык прокуратуранын Батукаевдин адвокатына айланып бардыгы мыйзамдуу деп айтышы, самолет уча турган посадочный талонду депутаттар менен президентке учуп келгенден кийин гана паспорту менен регистрация кылат. Батукаевди силер телевидениеден көрдүңөр, азыр 10-дон өткөндө келип атат. Бирок анын посадочный талондорун саат 8-де эле регистрация кылып колдоруна карматып коюшкан. Бул дагы биздин далилибизде бар. Чек ара кызматынын башчысы Мамытов массалык маалымат каражаттарына да берген интервьюларында ал айтты: мен Батукаевди кетирерде кармадым. Кармардын алдында өзүмдү страховка кылыш үчүн улуттук коопсуздук кызматынын кызматчыларындагы, ички иштер министрлигинин кызматчыларындагы чакыртып сурадым: кой берелиби же кой бербейлиби деп. Алар айтыптыр: кой бере бергиле деп. Дагы бир эң кызыктуу нерсе, биз комиссиянын мүчөлөрү кайра суранып атып, укук коргоо органдарынын бирөөсүнөн дагы ушул иш боюнча кылмыш ишин козгото албай койгонубуз мени аябагандай кызык абалга кептеди. Мен ойлойм, бул иш сөзсүз түрдө жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылардын алдын ала сүйлөшүп алып, жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылардын коррупцияга аралашып, өз ара Батукаевди качыруу боюнча операция даярдаганын далилин бүгүн бардыгыңар болот шээрдин комиссиянын жасаган ишинен жана азыр өзүңөр көрүп аткан телевидениедеги биз берген маалыматтардан көрдүңөр. Урматтуу депутаттар, урматтуу ушул жетекчилер келип отурган. Биздин бир гана мамлекетибиз бар. Силер ойлоп атат окшойсуңар, ушул бүгүн бардыгын жаап койсок, бардыгы жабылуу бойдон калып калат деп. Ойлобогула. 5 жылдан кийин дагы, 10 жылдан кийин дагы азыр сүрөтүңөр могул жерден көрүнүп аткандай болуп, мүмкүн розыскта жүрүп каласыңар, сүрөтүңөр ушинтип телевидениеден чыгып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен айтайын дегеним сөзүмдүн акырында, биздин бийлигибиз буга чейин мен үмүтүм артып, таза бийлик келатат деген бийлигибиз Батукаевди кызыл килем төшөп, 200 миллион долларлык челленджерге салып узаткандан кийин мен айтат элем, кетип аткан векторуңар, кетип аткан багытыңар, силер авторитардык, бандиттик бийликке көздөй багыт алдыңар. Мен силерге айтарым, эртеңки күн дагы келет. Бардыгыңардын жоопкерчилигиңер каралат ушул жерде. Бардыгыңар защит этип атасыңар. Бул күн өтөт, алды келечекте бардыгыңарды жоопкерчилик күтүп турат. Мен сөзүмдү бүттүм. Рахмат. Сөз Жомарт Рахатович Сапарбаевда.